Парламенттин ар бир 10 депутаты бир болчу. Алар 5 жылдан бери коалицияда. Өкмөткө кишилерин кое алышты. Бирок эмнеге убадаларына турушпады? Эмне үчүн бул фракция кылмыш иши козголгон депутаттары боюнча рекорд койду? Ушул чыгарылышта кеп болот. Бир бол саясий партиясы 2010 жылы каттоодон өтүп, Ак үйгө карай жолун айылдан баштаган. Тагыраагы 2013 жылы Кара Суу шаардык кеңешинде шайлоодо 4 мандатка ээ болгон. Ал эми 2015 жылкы парламенттик шайлоодо партия парламенттен 12 орунду ээлеген. 2016 жылдан бери жогорку кеңеште көпчүлүк коалициянын мүчөсү. Бир бол партиясы шайлоо алдында башкалардан ашса ашып, бирок артта калбай убадаларды жамгырдай жаадырышкан. Алсак 5 жыл ичинде мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын 2 эсе жогорулатуу, ГЭСтерди, завод, фабрикаларды куруу, жылына 70 миңден кем эмес жумуш ордун түзүү жана башка бир топ иштерди аткаруу пландары бар болчу. 5 жыл эмес 6 жылда парламентти ээлеп отурган бир болчулар берген убадаларынын канчасын аткарды? Бүгүнкү сөз дал ошол тууралуу. Бир бол саясий партиясы 2015 жылкы шайлоого Илбир секирик аттуу программасын алып чыккан. Алардын өлкө экономикасында илбирстей секиртип жиберебиз деген дымактары күчтүү. Чечкиндүү секирик жасоо мезгили келди. Бир болчулар шайлоо алдында өздөрүн өлкөгө нукура профессионалдардан турган партия катары жарнамалаган. Профессионалы создают мощную команду. Бир бол. Эң негизгиси, бүгүн биздин партияда Кыргызстандын булуң бурчудан, Кыргыздын мен кыйынмын деген инсандары биз менен чогуу чыгып, ушул партияда Кудай буйрса жеңишке ээ болуп, элибизге барып парламенттен кызмат кылалы деген ой максатты алдыбызга коюп чыкканбыз. Ананда Кыргызстанда ГЭСтерди, инвесторлорду тартуу менен курабыз деген убадасы бар болчу. Аны менен катар эле Баткенге барганда суу маселесин бат эле чече салабыз деп убада берген. Энергетика маселеси чечилген болсо, жол маселеси чечилген болсо, мынау кезекте Кудай буйрса барсак, суу долбоорунун үстүнөн чыныгы иштейбиз. Бул жакта Актоок деген дагы бир чоң долбоорубуз бар. Арадан аз убакыт өтпөй, тагыраагы 2018 жылы апрель айында Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси, тактап айтканда кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгондо билбестиктен жасап алганын айтып актанып жүрүп, конечно өкүнөм. Себеби дегенде бир эле парламенттин эмес, бул эл деңгээлде биз шериктеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат дейм. Аскарбек мырза Баткендин суусун жөө кечип Тажикстанга өтүп, андан ары Америкага качкан. Аскарбек Шадиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин аркасынан дагы кылмыш жаза кодексинин 346 беренесинде мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүү, ошондой эле 183 беренеси кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо боюнча иштер козголгон. 2018 жылдын май айында мүлктөрү камакка алынып, өзү Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 2018 жылдын декабрь айында 10 жылга эркинен ажыратылган. Бир болчу Исхак Пирматов 5-чакырылышта республикачылардын катарында депутат болгон. Ошондогу баш прокурор Аида Салянова Пирматовду Кыргыз нефтегаз компаниясын жетектеп турганда коррупциялык схема түзгөнүн жогорку трибунада айткан. Бул маалыматты Клуб Кейжи сайтынан көрсөңүз бизге ынанасыз. Ошол мезгилде айрым жогорку кеңештин депутаттары Пирматовдун ким экендиги тууралуу айткандары айрым каналдарда сакталып калган. Мага Алтынбек Сулайманов келип, Өмүрбек ака, укаңыз Исхакты кечирип эле койбойсузбу? Ошол Кыргыз нефтеден урдаган акчанын баарын өзү жеди дейсизби? 10%-ын өзүнө алып калгандарын Бакиевке берип турган деп Исхакты кечирип коюңуз деп кабинетиме Алтынбек Сулайманов иченелет келип жүргөн. Ал урдаган байлыгына Бакиевтер Кыргыз мунай деген эң чоң заправка сеттерин Кыргызстан тармагын түзгөн. Бакиевтер качып кетти, аны ким иштетип атат? Исхак Пирматов иштетип атат. Бирок Пирматовго карата козголгон кылмыш иши белгисиз бир себептер менен токтотулган. Исхак мырза республиканы таштап 6-чакырылышта бир болчулар менен парламентке келди.
Ал Тургай жемкорлук менен кантип натыйжалуу күрөшү керектиги тууралуу маектерди берип жүрдү. Коррупция албетте бардык тармактарда бар да. Билим берүү тармагы болобу, маданият тармагы болобу, транспорт, курулушпу. А бирок ошол коррупция менен күрөшө турган биздин укук коргоо органдардын ичиндеги коррупцияны биринчи ошолордон айрылып туруп, ошол органдардын ичиндеги коррупцияны жоюп, анан кийин иш алып баруу, ошо акцент ошого коюлуп атат да. 2020-жылы Исхак Пирматов парламентке мурдагы президент Жээнбековго тиешелүү деп айтылган Биримдик партиясы менен аттанган. Муну менен кошо учурдагы Бир Бол партиясынын депутаттары Бакирдин Суанбеков жана Бактыбек Турусбеков да Биримдикти карай илбирс секиригин жасашкан. Партиядан партияга секирүү жагынан Акылбек Жапаров да алдыңкылардан. 2010-жылы арнамыз 2015-те Бир Бол менен жогорку кеңешке келди. 2020-жылкы шайлоонун алдында Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясынын штабында жүргөн. Бирок тизмеге илинбей калган. Акылыбы же улуу урматтуум деп турганынын акыбетиби Айтор Акылбек Жапаров бардык президенттердин тилин таба алды. Ал Садыр Жапаровго да кеңешчи болууга үлгүргөн. Дал ошол Акылбек мырза 2015-жылы Бир Болчулар үчүн калың убада бериптир. Мисалы, парламентке келсек, 90 күн ичинде баарын тартипке салабыз. Баарын каттоого алып, бааларды карапайым калктын капчыгына шайкеш келтиребиз дегени Политмер КС сайтында бадырайып турат. Муну менен катар 3 жыл ичинде бюджет тартыштыгы жок болот. Пенсия, пособие, айлыктар Казакстан Россияныкына тегенет деген. Биздин программабызда бюджетти турукташтырабыз. Жакынкы 3 жылдын ичинде бюджет дефицити жок болот. Жана ошону менен бирге эле ички дөң продукция өскөндөн кийин бюджетти 3 эсе биз көбөйтүп, пенсия, пособие, зарплаталарды казак менен орустардыкына теңейбиз деп атабыз 3 жылдын ичинде. Арадан адегиче 3 жыл эмес 6 жыл өттү. Учурда Россияда орточо айлык $570 же 36 000 рубль, бизче 48 000 сомдун тегерегинде болсо, Казакстанда $530, 223 000 теңге. Бул 45 000 сомду түзөт экен. Ал эми Кыргызстанда Улуттук статистикалык комитет 2020-жылдын аягында орточо айлык 18 493 сом экенин жазган. Көнүп калган АКШ долларына карап санай турган болсок, $220 тегерегинде. Россия менен Казакстандын айлыгын алуу ар бир кыргызстандыктын кол жеткис тилеги. Воображение! Баса, Акылбек мырза Бир Бол парламентке келсе, айыл чарбада таптакыр салыктар жоюларын айтып, партиянын жыл сайын 70 000ден ашык жумуш орунун түзүү программасы бар экенин билдирген. 2050-жылга чейин Кыргызстан 50 өнүккөн өлкөгө кошулат деген программабыз даяр, экономикалык. Ошонун алкагында 2020-жылга чейин салык саясатында кардиналдуу түрдө реформалар болот. 8 салыктын ордуна 1 же 2 салык болот. Анан азыр мына бажы биримдигине кирип баратабыз. Биздин ишкерлердин колу бутун тушаган карыздарды баарын жоюу биздин астыбызда турат. Милдет катары пени, штраф, проценттердин баарын полностью жоюбуз. Ал эми калган карыздардын баарын болсо, карыз облигацияларын чыгарып 20 жылга созобуз дагы биз жарышка, конкуренцияга өзүбүздүн бизнести даярдайбыз. Ушунун алкагында биз айыл чарбада таптакыр салыктардын баарын жоюу деген ниетибиз бар. Жакынкы 5 жылдын ичинде кайра иштетүү тармагында сактоочу жайлардын баарын тең салыктардан бошотушубуз керек. 5 жылдан кийин дагы көрөрбүз. Айтор жылына 70 000ден ашык жумушчу орун түзүү программасы бизде бар. Эгер убадасы аткарылганда, ошол күндөн ушул күнгө чейин бери дегенде 400 000 жумушчу оруну түзүлмөк. Албетте, жумуш орунду партия эмес, ишкерлер түзөт. Ал эми бийликке жеткен партия жумуш орunu болуш үчүн ишкерликке шарт түзүп берет. Андай шарттардын бири салыктардын азайтылышы. 2021-жылда жашап атабыз. Бюджеттеги таңкыстык тескерисинче көбөйүп, аны сырттан карыз же грант алып жаап атабыз. Ал эми салыктын азайганын биз лупа менен издеп таба албай койдук. Учурда салыктын канча түрүн төлөйсүз? Айтмакчы, 2020-жылдын октябрында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызматы Чүй облусундагы МИС ачык акционердик коому өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качып жаткандыгын маалымдаган. Аталган компанияга 83 жеке жана 2 юридикалык жактар ээлик кылгандыгы, алардын арасында Евразия Capital Limited офшордук
компаниясы жана Анара Жапарова же тагыраагы жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун аялы бар экендиги айтылган. Ошондой эле укук коргоо органдары аталган компания 2009 жылы Каржы министрлигине караштуу экономика өнүктүрүү фондунан 200 миллион сомдук бюджеттик суда алганын аныктаган. Ал жылдары Акылбек Жапаров экономикалык өнүгүү жана соода министри, кийинчерээк биринчи вице-премьер-министр кызматын иштеген. Кызыкчылыктар кагылышы же бийлик таасирин өз кызыкчылыгына пайдалануунун айкын көрүнүшү эмеспи? Октябрь төңкөрүшүнөн кийин кустуруу операциясы башталганда, ошол мезгилдеги Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеев Акылбек Жапаровдун аялы дагы өкмөткө акча төлөп жаткандыгын журналисттерге билдирген. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы 30 миллионду берди уже? 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду ошондо? 200 миң доллар болду. Бирболдун дагы бир өзгөчөлөнтүп айткан убадасы мугалимдердин айлык акыларын жок дегенде 30 миң сомго көтөрүү болчу. Орто мектептерде мугалимдердин айлык акысы ушунчалык төмөн болгондуктан ал жакта дагы билим берүү сапаты начар. Айрыкча айыл жерлеринде мугалимдер жетишсиз. Алардын айлык акысын жок дегенде 30 миң сомго көтөрүү биздин программанын башкы максаты. Тилекке каршы көпчүлүк мугалимдер мындай айлыкты түшүндө гана көрүшпөсө, колдоруна кармап көрүшө элек. Биз сурамжылаган мугалимдердин өздөрүнүн статистикасы тагыраагы реалдуу сумма 11-12 миң сом. Жогоруда өзүңүздөр көргөн Бирбол партиясынын мүчөсү Лунара Мамытова да эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары кызматын аркалап жүргөн мезгилде министрликке карата жогорку кеңештин трибунасынан кенелер коюлган. Нью-Йоркко зам министр барган окууга. Эмне үчүн зам министр барыш керек окууга? Эмне үчүн мамлекеттин эсебинен окууга барыш керек? Эмне үчүн кредиттик акчаларга окууга барыш керек? Канча акча кеткен ошол иш сапарларга? Бул жерде дагы мына остров Хайня эс алууга зам министр кеткен деп атат, дипломаттык паспорт колдонулган. Ананда Лунара айым чындыкка кошпогон ойлорун өз баракчаларына жарыялап жиберип, тагыраагы пенсионерлерибиз пенсиясын чогултуп саякаттаса болот деп жазып, соц тармакта тепкиге калганда, жумурткадан кырыз деген коом болдук деп актанган жайы бар. Бул биздин табият ошондой экен да, мындай бир бөйрөктөн шыйрак чыгарып, анан жумурткадан кыр издеп, айтор эң башкы маанини түшүнбөй эле ошол ортодон контексттен суруп чыгып эле башкача маанини билдирип салышты. Акыры Лунара айым тажрыйбасыздыгын сездиби же партиялаштары кеңеш бердиби, айтор өз каалоосу менен кызматын өткөрүп берген. Бир болчу Кубанычбек Жумалиев шайлоочулар менен жолугушууда чет элден инвестицияларды тартып, аны натыйжалуу пайдалануу менен эл турмушун оңдойбуз деген. Программаны чет элдик инвестицияны алып келүү менен ишке киргизсек, анда жашоо шартыңыз жакшы болот деп ойлойм. Бул инвесторго сонун шарт түзүп, аларды коргойбуз дегенди билдирет эмеспи? А бирок теңирден тескери иш болду. Быйыл февраль айында Жумалиевдин жакын туугандарынын үстүнөн чет элдик инвестор арызданган. Арызда Кубанычбек мырзанын 2 уулу германиялык инвестордон 1 миллион долларлык жабдууну алып, 200 миң долларын кайтарып калганын бербей койгон айтылган. Жумалиев сөзүнө туруп чет өлкөдөн инвестиция тартып келип, бирок аны карапайым калктын жашоосун өзгөртүүгө эмес, өз көмөчүнө гүл тартуу менен аракеттенгенби деген аргасыз ой келет. Халк арасында эбегейсиз байлыкты мыйзамсыз топтогондугу, жемкор экендиги айтылып жүргөн менен Жумалиев ага караманча каршы болуп, ал тургай колуна Куран кармап, коррупцияга аралашпаганын айткан жайы бар. Куранды кармап туруп айтам. Менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Эми анын өз ыктыяры менен мамлекетке акчалай каражат, коммерциялык активдерин жана кыймылсыз мүлкүн өткөрүп бергендиги, алардын жалпы суммасы 1 миллиард сом экени кабарланды. Аны менен катар өз арызын жазып депутаттык мандатын тапшырды. Ошондо Кубанычбек мырза жемкорлукка аралашпаса, эмнеге мынча каражатты төлөп берди? Быйыл 15 январда бир болчу депутат өткөн жылдын октябрындагы башаламандыкта Ош шаардык мэрияны басып алып, ушул мэрияны бүгүнкү күндө алдык. Себеби мэр кетпесе эч кандай бул жерде тынчылык болбойт эле. Өзүн өзү мэр деп жарыялап жиберген Дүйшөн Төрөкулов коррупцияга шектелип, УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалган. Бирок анын кайсы жемкорлук ишке байланыштуу кармалгандыгы
тууралуу маалымат жок. Дүйшөн Төрөкулов 10 мартта тагыраагы жогорку кеңеште өлкөдө конституция жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо боюнча добуш берүүгө bir күн мурун үй камагына чыгарылгандыгын журналисттерге айтты. Чымай сот тарабынан чыгарылды. Эң биринчисин айтсам, тергөөнүн купуялыгын сактоо боюнча макулдашууга кол коюп бердим. Бул бардыгы чындыгында жала. Жакынкы күндөрдө сот болот. Соттун чечиминен дагы буюрса күбө болосуздар. Учурунда өлкөнү түптөгөн инсандар менен иштешип калган айрымдар алардын атын ар бир жолугушууда колдонуп келгени жашыруун эмес. Маселен, бир болчулардын аксакалы Мыктыбек Абдылдаев өзүн Абсамат Масалиевдин кадры экенин сыймыктануу менен айтып келет. Менден дайыма сурашат. Сен кимдин кадрысың депчи? Мен дайыма айтам элдин астында. Мен Абсамат Масалиевдин кадрымын депчи. Дебаттарда Бир Бол партиясы жалаң профессионалдардан түзүлгөндүгүн, эгер жогорку кеңештен орун алышса, аны иш жүзүндө далилдей тургандыктарын баса белгилеген. Я думаю, они действительно профессионалы своего дела, и сегодня они востребованы. Если партия Бирбол с поддержкой народа придет в парламент, мы это докажем, что в Бирболе собраны профессионалы. Партия лидери Алтынбек Сулайманов да 2015 жылда парламентке аттанган бир болчулар башкалардан өзгөчө курамда түзүлгөнүн билдирип, бардык маселелер сөзсүз түрдө чечиле турганын айтканы бар. Команда болуп барайлы деп, азыр башкача даярданып, ушундай улан кыздар, ушундай кыргыздын алдыңкы ишмерлери өз тармагын түшүнгөн кишилер менен команда болуп чогулуп кетип атабыз. Biz parlamentке барабыз. Канчанчы орун болуп барыш, буну Алла көрсөтөт, сиздердин колуңуздарда. Бирок сөзсүз биз келебиз. Келгенде маселелерди биз башкача чечебиз. Чын эле ошондой болдубу? Политмер бардык саясатчылардын убадасын жыйнап койгон. Бир Бол шайлоо алдында 57 убада тараткан экен. Канчасын аткарттыр дебейсизби? 14. Ал эми калган 43 убадасы жерде калган. Өздөрү эстей алышат бекен? Сурайын десең, 2020 жылы Бир Бол таптакыр башка жүздөр менен чыкты. Сулайманов менен Төрөкуловдон башкасы тизмеде жок. Катарындагы жаңы жүздөр. Мурдагы шайлоодо башкалар убада беришкен. Биз жапжаңыбыз, аларды тааныбайбыз. Кики, кака-куку жана башка деп свежий убадалар менен алыңызга келишет. Ишенчек жана байоо эл үчүн саясий чайкоочулуктун бул түрү сааттай эле так иштеп келатат. Достор, биз парламенттеги партиялардын убадасын, жүрүм-турумун талдоону улантабыз. Буга чейин Кыргызстан менен республика ата журтту чыгарганбыз. Алдыда башка фракциялар да болот. Эгер биздин каналга жазылсаңыз, баарын убагында көрүп турасыз. Сиз дагы ким, кайсы жерде эмне деп убада бергенин эсиңизде болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Лайк басыңыз, бөлүшүңүз.